Жақында эле ушул бир таксыр экөөбүз бир сол ойго кирип калдык. Кирсек бир аксакал киши отурат. Чай менен нанды жеп. Анан биз экинчи тапчаңга отуруп тамак заказ бердик. Анан мындай карасам, тиги таксыр чай менен нанды жеп улам эле отурат. Биздин тамак келди, ал кишинин тамагы келбейт. Анан акырын уялбастан мен сурадым. Таксыр, сиздин тамагыңыз келбейби десем, мен тамакты абетте эле жеп алганмын дейт. Тамагын абетте жейт экен ошол ысыл ойдон. Кечкисин нан менен чайды ичип үйүнө кетет экен. Анан таксыр, мындай болбойт. Биз шорпо заказ бердик. Бул эжеге айттым, эже бул байкеге бир шорпо заказ алдырып бериңизчи десем, байке жок, мен ичпейм, мен тойдум деп болбойт. Анан жок, бирөөнү алыңыз десем, жана таксыр айтты, бир андай болчу болсо бир плов алайын, үйүмө алып кетейин деди. Анан макул деп эжеге айтып бир пловту алдыртып, биздин нерсебизге кошуп коюңуз дедик. Анан карасаңыз, ошол байке чыкты дагы пловту алып үйүнө кетти. Биз да тамакты жедик, өзүнүн тамакка кошуп, тиги пловту да төлөдүк да, мен жолдо кетип жатып ушундай бир ой келди. Ал акыретке барбай туруп, ушул дүйнөдө акыреттин ишин көрсө болот экен да. Ошо ойлодум, эмне үчүн мен ушул таксырга бир эле кишинин тамагын заказ берип койдум, буйртма бердим. Эки кишиникин деп койсом эмне болот эле? Үйүнө алып кеткенден кийин аздан үйүндө дагы бирөө бар экен да ушул тамакты күтүп аткан. Өзү нан менен чайды ичип, үйүнө алып барып, бул тамакты үйүмдөгү жубайына береби, баласы барбы, ким бар? Жок деген эки тамак деп койсом эмне болот эле? Бир порция тамактын баасы канча болсо 300 сом чыгат. Туурабы? Көрдүңүзбү? Ушул дүйнөдө өкүнүп жата болсо, кылган жакшылык үчүн ушул дүйнөдө сара эсеп салсаңыз, ушуну дагы эки кишиге деп койсом болбойт беле деп өкүнүп кеттим. Караңызчы. Акыретке жетпей жатып. Эми акыретке жеткенден кийин Алла Таала берген соопту көргөнү адам баласы дагы өкүнөт дейт да.